Kırgız жерге эмне жетсин? Kırgız элге ким жетсин? Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Не жаңылык теледолбоорунун сонун кызыктуу жаңы рубрикасы. Welcome to Kyrgyzstan. Бул рубрикабызда Бишкектин деги эле Кыргызстандын кызыктуу болгон жерлерин айтып жана көрсөтүп бермекчибиз. Бишкектин деги эле Кыргызстандын эң эле кызыктуу жери болуп, бул биздин Ош базар эсептелинет. Анда эмесе бирге көрөбүз. Кичине тарыхтан айтып кетсек, Ош базары 1982-жылы Фрунзе шаарында ачылган. Урматтуу достор, Ош базары 2005-жылы такалып калгандай сезилет. Анткени бул жерде до сих пор DVD дисктери сатып атыптыр. Ошолордун сатуучуларына барып 1-2 суроо берсин. Саламатсызбы? Дисктер канчадан? 35 сомдон, примерно күнүнө канча DVD диск өтөт? 30-35'ten 40'a чейин. 30-35 сомдон 40-ка чейин өтөт, 40 DVD диск. Силер интернет конкурент деп эсептейсиңер өзүңөрдү? Жок. Интернет вообще конкурент эмес. Билбейм, бизге интернет эмес, важный деле эмес. Биздин YouTube каналга жазылгыла, не жаңылык теледолбоору. Биз азыр Ош базарынын эң магический жерине келип отурабыз. Силер көргөндөй эле мына жазылып турат: гадаю 100%, по картам торгов, по линии рук, открываю дорогу, налаживаю семейную жизнь, отлучение от алкоголизма, снимаю порчу. Ушул адамдар бизге Ош базардагы канча диск сатыларын айтып бере алабы экен? Бирге кирели. Здравствуйте. Вы не могли бы ответить на пару вопросов? Биз азыр Кулиев көчөсүндө жүрөбүз. Бул жер кандай көчө экен, эмне болгонун айтпайм, анткени мени апам урушат. Кыргызстанга ким жетсин? Ош базары эң эле уникалдуу базар. Анткени бул жерде көрүнбөгөн светофор бар. Неге көрүнбөгөн? Азыр мен да ушул светофордон өтүп көрөм. Кыргызстанга ким жетсин? Негизи эле Кыргызстанда кумар оюнуна тыюу салынат. Бирок бул балдарды токтотууга мүмкүн эмес. Ош базардын Лас-Вегасы. Кош келиңиздер. 21-37-53 41 83 86 18 82. Урматтуу достор, именно ушул жерде Баткендин мэри келип, Баткендин бюджетин утулуп калган дешет. Мына урматтуу достор, биз Мәкәдән чыктык. Кыргыздар ушунчалык амалкөй калк, жүгөрүдөн дагы бир азарттык оюн кылып ушул жерден акча кылып атышат. Кыргызстанга ким жетсин? Анджелина Джоли, Брэд Питт, Том Круз, Криштиану Роналду, Лионель Месси жана башка дүйнөлүк жылдыздарды сиздер Ош базарынан көрө аласыздар. Кыргызстанга ким жетсин? Биз азыр Ош базарынын четиндебиз. Бул жерде Ош, Өзгөн, Кара суу, Гүлчөөгө каттамдар бар. Керек болсо Бишкек, Москвада каттамдар бар. Бул жер Ош базардын башка чети. Бул жерде Жалал-Абад, Нокат, Майлысууга кеткен автостоянка. Мындайча айтканда, Ош базар базар эмес эле, базар вокзал. Кыргызстанга ким жетсин? Ош базардын так ортосунда жайгашкан эң мыкты соода борбор 5 сары. 5 сары, урматтуу туугандар, мурун силер өзүңөр телефон жоготсоңор, ошол эле телефонуңарды ушул 5 сарыда өзүңөр эле сатып алсаңар болот. Жүзү эсине кирет. Брат, телефон аласың, сатасың, не дотсың? Жок, нелер бар, не жок. Samsung, iPhone телефондар бар, кандай телефон керек? Арзан. Бул жерде айтат го, мындай телефондар урдалган деп ошочумбу? Жок, андай эмес. Урдалган телефондорун арзан сатат деп. Жок, бизге кандай телефон, силерге окшогон эле адамдар алып келет, ошону эле кайра сатабыз. Жанагы айткан сөзүмдү аркага алам. 5 сарда бир дагы урдалган телефон жок. Кыргызстанга ким жетсин? Ачык асман кафелери бар. Ачык асман болуш үчүн кабриолеттерди ойлоп тапкан. Ош базар ушунчалык уникалдуу жер, бул жерде ачык асман дарыканалары дагы бар. Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз элге ким жетсин? Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин?
Ағылам залқары Чыңгыз Айтматов айтқан. Адамға ең қиыны күн сайын адам болу. Кыргызстанга ким жетсин? Ош базарында кызыктуу, кээ жерлерде күлкүлүү окуялар көп болгону менен бул базар СНГ боюнча чыгыш базарларынын алдыңкы орундарында турат. Ош базар жөнүндөгү бүгүнкү рубрикабыз кызыктуу болду деп ойлойм. Кийинки болуп кай жерди көргүңөр келип атат? Биздин видеонун алдына комментарий жазгыла. Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Ар жуманын жума күнү НТС телеканалы менен биргеликте сиздердин үйүңүздөргө конок болуп келип маанайыңыздарды көтөрүүгө аракет кылган эмне жаңылык долбоор болду. Ар дайым биз менен болуңуздар. Эфирде болсо эч алмашпаган алпаруучулар Азамат Исмаилов, Азаке жана ошондой эле зада Жаңгыр Жиева. көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бар болуңуздар. Кайыр. Ар дайым биз менен чогулуңуздар. Жашады. Жаңылыкты унутпаңыздар. Жаңылык менен биз менен бөлүшүп туруңуздар. Көрүшкөнчө. Биз ар дайым сиздерди жакшы көрөбүз. Амандашканга чейин, эфир бүгүнгө чейин бар болуңуздар. Görüşkөнчө. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылык укуң келсе, биде баранда жаңылык башка эч кимде. Мындайда айтып бере албай даже ушак чечеңе, бидин кабарчылап чогулткан атайын силерге. Бардык маалыматтарды төкпөй чачпай жеткиребиз, жаңылыктын үстүнө күлкү да кошуп беребиз. Болуп жаткан көйгөйдү башка четтен карасак, кыскасы элдин манайын көтөргөнгө жараса. Элдин баары угушат жаңылык, элдин баары угушат жаңылык, элдин баары айтышат жаңылык, элдин баары көрүшөт жаңылык. Не жаңылык? Ne жаңылык, не жаңылык, манайыңды көтөргүн барын жактырып. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, бизди көрүп отургун күлүп какырып.